Акыркы 2 күндө АКШнын айрым аймактарын болуп көрбөгөндөй суук каптады. Анын арасында Иллинойс штаты дагы бар. Мен азыр да ушул Чикаго шаарынын так ортосунда турам, тактап айтканда даунтаунда турам. Сыртта болсо жүрүүгө эмес, сыртка чыгууга мүмкүн болбогон суук мен үчүн дагы таң калыштуу болуп атат. Ал эми адистердин айтымында мына ушундай суукта сыртта 10 мүнөттөн ашык жүрүүгө болбойт. Анткени мындай суукта үшүк алып кетүү коркунучу көбүрөөк. Ал эми Чикагодогу кыргыздар мына ушундай суукта кантти? Биз аны Чикагодо 8 жылдан бери жашаган Жуман байкенин өзүнөн сурайлы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кандайсыз? Жакшы. Үшүп калдыңызбы? Мен жактан бияка келгенге чейин. Сырттан бир 2 мүнөт, 3 мүнөт чыдайсың, Чыдайбыз. Бүгүн мен сизди үйүңүздөн жолугайын, үйүңүздөн тартайын, сизди üşүттүрбөй десем, сиз жумушта окшойсуз. Иштеп атасызбы бүгүн? Азыр иштеп аткан убакта. Мен эми күндүз иштейм. Азыр бир аз кеч киргенде кетем үйгө, ошо кечке чейин ичинен толуп кетем да. Кандай болот? Мына бүгүнкүдөй суукта жумуш бир аз солгунураакпы же кадимгидей элеби? Солгун эмес, тескерисинче жакшыраак болуп атат азыр. Анткени элдин баары суук дегенде эле баягы сыртка чыккысы келбейт. Тиги таксини кармагысы келбей эле үйдөн кармайт да, биз Уберде иштейбиз. Анан эми салыштырмалуу өтө деле эме эмес, өтө деле жакшы эмес, өтө деле жаман эмес, бирок орточодон бир аз жакшыраак да. Менин оюмча айрым бир кызматтар жакшы көбүрөөк иштейт, айрым кызматтарда мүмкүн жумуш жок. Анткени бүгүнкү күндө мектептер жабык турат, айрым ишканалар, ошол эле учурда маркеттер дагы иштебей турат. Сууктун айынанчы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз Жуман байке экөөбүз жылуу жерде дагы маек кылсак болмок, бирок биз суукту сиздерге эми сездирип, сиздерди дагы üşүтө албайбыз, бирок биз дагы ушул суукта маек кылалы дедик. Жуман байке 8 жылдан бери Чикагодо жашайт экенсиз. Кандай Чикагодо ар жылы эле ушундай суук катуу болобу же быйыл эле ушундай болуп атабы? Быйыл эле ушундай катуу суук болду. Эми бул 2013-жылы бир катуу суук болгон, бирок мынчалык катуу суук болгон эмес. Бирок анын мөөнөтү бир аз узагыраак болгон. Аныкы где-то 1 жума оңгүдө болгон. Мында болсо мөөнөтү кыска болду, бирок аябай суук болуп атат. Ошолдон мисалы үчүн адистер айтып атпайбы, сыртта 10 мүнөттөн ашык жүрбөгүлө эле, даже дем албагыла деп атат. Эметип калат да. Ушундай катуу жүрүп атат. Анан таң калыштуусу, мисалы Чикагодо, мисалы күздөн бери эле мен байкап атам да, кээде 5 мүнөт, 10 мүнөттө бир ызгар, ичитен титиреткен шамал, суук пайда болот дагы, үйгө кирип кайра чыкканда жок болуп калат да. Бул эмне, каяктан келет ал? Бул шамалдуу шаар да, өзү Виндисит аталат, эмеси. Экинчи аты. Анан ошо шамал болуп турат, ошондон да ойлоп койгом. Бул кинодогудай. Туруп эле күн ачылып кетет, туруп эле күн жаап жүрөт, кар жаап жүрөт, кайра ачылып кетет. Анан эми 2-3 күндөн кийин жылыйт да. 40 градуска чыгат да кайра. Эме Фаренгейт менен 40 градуска чыгат да, жылыйт да. Түшүнбөйсүң да. Ошо бул баягы тамашалап айтканда кыздын кыялындай да. Кантип атасыздар сиздер? Суукта кыйналбай элесиздерби? Үйүңүздөр жылуу элеби? Бизде шарттар жакшы да эми. Бизде айылдагыдай печке жакпайбыз, меш жакпайбыз. Бир эле кнопканы өйдө көтөрүп коебуз, ылдый чыгып коебуз, болду. Өйдө көтөрсөң ысыйт, ылдый түшүрсөң мустайт. Ошол да. Биздики. Үй жылуу эле, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Балдар үйдө мектепке барбай. барбай. 1 жумадан бери жыргап атат үйдө болуп, мектепке барбай. Анан эми мына көрдүк, Чикагодогу жайындагы ысыкты көрдүк. Тим эле сыртта жүргөнгө мүмкүн эмес. Ал эми кышкысын көрүп атабыз, сыртта дагы деле жүргөнгө мүмкүн эмес. Машинага үйгө, машинадан үйгө. Анан ушул шартын айтып берсеңиз. Ушундай суукка түзүлгөн шарт. Нымдуулук. Мен жана унутуп кетиптирмин. Бу жерде нымдуулук аябай жогору. Бизде Кыргызстанда тоолуу өлкө болгон үчүн нымдуулук жок эсе. Бу жерде эменин абанын температурасына караганда нымдуулукту кошо эметет. 1000% деп эсептейт ошондагы. Анан бу жерде кышында нымдуулук, бу жерде билесиңер Мичиган көлү турат, мына жаныбызда турат. Деңизде аябай чоң көл. Ошодон нымдуулук болуп жайында өтө ысык болушунун дагы себеби ушунда. Мен жайында арабтар менен сүйлөшүп көргөм. Сауд Арабиядан келген клиенттер бар болчу. Экөөнү салыштырып берели десем, жок дейт, бияк ысык дейт. Бияк ысык. Аябай ысык. Неге десе, биякта нымдуулук аябай жогору. Биз тияктагы кургак ысыкка биз чыдайбыз, бирок буга чыдай албайбыз деп жүргөн да. Ошол сыяктуу эми карап суук дагы ушундай суук, мисалы үчүн дагы бир пример келтирип берейин. Нарындан бирөө келген, мындан 5-6 жыл мурун келип, анан тиги
инилер айтыптыр, байке жылыраак кийип албайсызбы, азыр üşүп каласыз, биз сизди сыштайбыз, сиз өзүңүз кыдырасыз, анан сизди кайра алабыз дегенде анан нарынан өткөн суук болмок беле деп кетип калган экен, жылаң башы эле. Жарым сааттан кийин келгенде тиге жолукканда баягынын бети башы кыпкызыл дейт. Тим эле байке кандай сууп экен десем, бияк аябай суук экен, нарым бияктаган калган экен деп коет дейт. Ушундай суук болот бу жерде. Эми ошол шартты айтып берсеңиз, мисалы ушундай суук Кыргызстанда болгондо эмне кылмакмыз? Былтыр сиз эми жок болуп калдыңыз, бирок Кыргызстанда дагы бир аябагандай суук болду да. Ошол убакта интернеттен азыр эми көрүп не кылганга оңой бат дегендей. Жана биздин эми отоплениялар жарылып, анан ошондо биз бир катар көрдүк да, ошол суукка дагы шартыбыз даяр эмес экенинчи. Эми бул жакта шарт айтып берсеңиз. Мындай шарт мындай. Бизде Бишкекте негизинен шарт баягы эски советтик системадагы шарт. Бир тесттен бардыгы жылайт. Ушул туура эмес, мен буга кошулбайм. Бирөө жарылса, анан ошол жерде миллиондогон киши жабырсак атпайбы? А бу жерде андай эмес. Ар бир үйдүн өзүнүн жылыткыч системасы бар, өзүнө. Ал тиги башка бир эмеден көз каранды болбойт, мамлекеттен көз каранды болбойт, өзүнө өтөт. Эгер свет өчө турган болсо, жарык өчө турган болсо, дароо чалышат, телефон чалып келе калышат да оңдошот. Бат өткөндө мисалы үчүн биздин убакта биздин үйдө жарык өчтү, жарым саатка жетпей келип оңдоп кетишти. Ушундай ыкчам да бу жерде. Анан ошол менин оюмча ар бир үйдүн өзүнүн жылыткыч системасы болуш керек деп ойлойм. Ошондо проблемадан чыгабыз. Колдон келишинче андай эмеге күндүн энергиясына өтүшүбүз керек. Анткени биз Кыргызстан күн өстү өлкө аябай. Бизде күндүн энергиясы кышында дагы аябай жакшы тиет. Ошону эле өнүп туруш керек болду. Тесместин кереги жок. Ар бир үй өзүнө ошондой жабдыктарды орнотуш керек. Андай жабдыктын азыр түрү чыгып атат. Кыргызстан өзү чыгарса болот. Шарттар толук бар. Мисалы үчүн Тесла айтат, күндүн энергиясы менен дейт, бул бүткүл планетаны камсыз кылса болот дейт. Ал бир гана Америка эмес, бүткүл планетаны алат. Эмне үчүн биз кылбашыбыз керек? Бекер турат мына. Кудай берген гүл бекер турат. Эмне үчүн биз кылбашыбыз керек? Эмне үчүн сөзсүз түрдө бирөөнү күтүшүбүз керек? Ооба, жасап берет деп, Эми сиз үйүңүз жылуу экен, Биздин үйүбүз жылуу. Бирок башка кыргыздар дагы кандай? Сиз эми бул жерде көп кыргыздарды тааныйсыз, үйлөрүнө барып көрдүңүз дегендей, шарттарын билесиз, финансылык абалдарын билесиз. Мүмкүн эгер жардам керек болсо барып жардам беретирбиз, үйүбүзгө алып келетирбиз дегендей да. Андай кандай жашоо абалы кандай негизи эле? Жашоо абалы негизинен жакшы. Биздегидей айтпайм, көмүр проблемасы жок биринчиден. Көмүр деген жок бу жерде. Тигинтен мынтен газ менен жылыйт көбүнчө ошо. Газ менен жылыйт, арзан, аябай арзан. Мен салыштырып да көрдүм. Бишкектеги баасы менен Бишкекте жанагы интернетке чыгып атты да. Ошондогу баягы бир айга келген кит станциялардын баасы менен Чикагодо келген кит станциялардын баасы салыштырып көрсөм, Чикагонуку кээде арзан чыгып атты. Себеби дегенде газ. Мисалы үчүн мен айтайын, былтыр жашап жүргөн үйүмдө биз эсептегенде 5 комнат үй, 4 комнат деп коелучу. 2 этаж. Ошону бардыгын жылытканда бир айга бир $50 эле келчү. Чоң үйгө. $50 келчү ушунда. Кыргызстанда көмүр жагып, светтерди куюлуп атат. Ошого карабай ушул эле бааны төлөп атпайбы? Мен көрдүм да. Көрдүңүзбү? Айырма жок болот. Чоң рахмат. Сизди üşүттүм окшойт. Өзүм дагы üşүдүм. Бүгүн болсо өзү Чикагодо тез жардам кызматы, өрт өчүргүчтөр же болбосо ушундай бир тейлөө жаатында иштеген адамдар эле иштебесе, мына өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, көчөдө жөө жүргөн адам жок. Мен иштеп атам, анан Жуман байке иштеп атыптыр. Көчө күнү таптакыр иштеген эмес. Бүгүн кичине жандан ашады, кичине. Ооба. Бүгүн кичине даже азыр Цельсий менен эсептегенде 20 градус, минус 20 градус болуп турат азыр. Ушул убакта көчө күнү 30 ашып кеткен. Бирок буларда дагы Америкада дагы бир нерсе эсептейт. Мисалы үчүн градус бергенде сезилүүсү мынча деп да берет. Азыр минус 50. Эми азыр кичине жылып калды, минус 35-40 да азыр. Сезилгени. Ооба. Ошондо эсептеш керек да. Кыргызстандын Чикагодогу атайын кабарчысы деп коеюн. Чикагодон бүгүнкү суук жөнүндө сиздерге кабарларды жеткиргим келди, жеткирдим деп ойлоймун. Аман эсенбиз, üşүгөн жокпуз, жакшы, кыргыздар жакшы. Күн суук, бирок суукта дагы иштеп атабыз, сиздер дагы суукка карабай иштеңиздер.